Улуу жазуучу 2021-жылы 86 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Кыргыз маданиятына эбегейсиз салым кошкон инсан катары анын эстелиги аларча көрүстөнүнө орнотулду. Бексултан Жакиев атабыздын чыгармалары кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында өлбөс, өчпөс болуп кала берди. Кылымдарды карытат, нечендеген ашууларды дагы ашып өтмөкчү. Андыктан атабыздын баскан жолу, калтырган чыгармалар баарыбыз үчүн өрнөк, өлбөс, өчпөс эстелик болуп кала берди. Андыктан атабыздын аты эч убакта өчпөйт. Жазуучу дегеле ар тараптуу тажрыйбалуу инсан катары элдин эсинде. Ал жазуучулуктан тышкары кыргыз театрларына бир нече драмаларды арнаган. Эң биринчи атанын тагдыры аталышындагы драмасы менен белгилүү болгон. Замандаштары анын басып өткөн жолун эскеришип, чыгармачылыктан тышкары адамдык сапаты да бийик инсан болгонун эскеришти. Бул Бексултандын адамгерчилиги, жакшылыгы мен эч качан унутпайм. Бексултанга Кудай берген талант, атанын тагдырын көргөндөр ушуга чейин эстеп, жаңы спектакльди койгондо театрдан ыйлабаган киши чыкканын көргөн жокмун мен. Эң эле ыйлабай калдым дегендер көздөрү кызарып чыгышчу. Бул талант, Кудай берген талант. Бексултандын бактысы бар Сабира деген аялга жолуккан. Бул акылдуу, эстүү, эне, аял, зайып, өмүрлүк жар, керек болсо мыкты хозяйка. Мына өмүр бою 60 жыл бирге жашашты. Биз дагы катарлаш сатып алдык, өлсө ошондой жашап калдык. 61 жыл бирге жашадык. Мына үй бүлө менен да катташчубуз. Мамилебиз жакшы болчу. Бирибизди бирибиз толуктап турар элек. Жардам берип турар элек. Кеңешибизди айтып турар элек. Бексултан Жакиев жубайы Сабира Турсункулова менен 65 жыл бирге өмүр сүрүшкөн. Аны менен бирге бир туугандарына да жөлөк болуп акыл насаатын айтып турган асыл адам болгон. Бир туугандар үчүн, балдар үчүн, кыздар үчүн, неберелер үчүн аябай чоң жоготуу болду. Мына убакыт учкан кыш экен, бат эле 1 жыл өтүп кетти. Ушунчалык оорутуу жоктоо болуп, Сабира эжем экөө аябай бизге аскатоодой, аябай жакшы асыл кишилер эле бизге акыл насаатын айтып, бизди ушул даражага жеткирип, аябай жакшы адамдар эле. Бексултан Жакиев 1936 жылдын 16 январында Ысык Көл облусунда жарык дүйнөгө келген. Ал баардык өмүрүн чыгармачылыкка арнап, миң кыял, алтын аяк, өкүм, эртең жаңы жыл, жолугушуу, күттүргөн жаз да келер, саадак какты, жүрөлүчү, жүрөк оорутпай, жаза жана дагы башка драмаларды жазган. Муну менен чектелбестен бир катар новелла, аңгеме, очерк, киносценарийлердин автору. Анын айрым чыгармалары чет элдерде которулуп, театрларда коюлуп келет. Драматургдун басып өткөн жолу жаш муундар үлгү катары кала берет. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.